Азыр деле жакшы көрүшөт болушубуз керек. Артист аялым деген. Артист дегенди өз кулагым менен угуп жүрдүм да. Артист адамбын. Өзүңүздүн жолдошуңузга сезимиңиз ачылган эмес беле? Тентимиш кесиптин ээси экенмин. Эң негизгиси баары бир үй бүлөлүк бакыт бийик турат. Төсөм экен десем өтүп кетет. Кээде тилегиңе таш калып. Театр өзүнөн кетиргиси келбейт окшойт да. Тигини алайын, окуяндайын, тигини алайын, окуяндайын, тигини алайын, тигини алып тур, мен деле алайын окуй деген бул бир ачкөздүк деп эсептейм да. Барыңыздарга салам, бул Соло ТВ YouTube каналы. Сиздер менен Азми Мухамедова. Бүгүн мен маектеше турган инсан, ошол кыргыз драм театрына изин калтырган кыргыз эл артисти, ушул драм театрдын жылдызы. Кинолорун көрсөм жанына барып эркелегим келчү эле. Азыр мына жаныңызда турам. Турган-Бөбө Бообекова, саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Бул театрдын аурасы өзгөчө бир сонун экен. Театр өзүнөн кетиргиси келбейт окшойт да. Театрдан кетем деген ойлор болду беле негизи? Болгон, эми болот экен да. Ар кандай турмуштук, ар кандай татаалдуу шарттар болуп калат, жеке турмуштун шарттары болуп калат. Эми негизинен ошо жеке турмуштун, жеке тагдырдын тегерегинде бир учурларды, кайсы учурларда ойлоп кетесиң да. Кетсемби театрдан деп. Анткени мен ойлоого түрткү берген, мен жолдошум актер эмес болчу да. Актер эмес болгондон кийин анан ортодо бир топ мындай түшүнбөчүлүктөр көп болот экен өзү. А эгерде искусствонун жок дегенде маданият тармагында бир кайсы бир багытта жүргөн адам болгондо анда түшүнмөк да. Жаштык менен жаш кезде баягы сүйүү сезими күчтүү эмеспи, жарыктык. Анын агымына киргенден кийин аларды ойлонбой эле, илгеркисин ойлонбой эле, ал кезде ал деле мен жакшы көрөм, мен баарыдан макулмун деп айтат экен. Сен деле ойлойт экенсиң, барып жогума макул болот деп бир жакшы көргөн убакта. Анан жашай келгенде биздин бул актерлук кесиптин бир татаал жактары бар да. Көрүүчүлөр көп билбеген, көрүүчүлөргө көрбөгөн, бир топ кыйчалыш татаал жактары бар, айрыкча актрисалар үчүн. Анан ошондой нерселер жеке турмушта жашай келгенде анан чыга баштайт экен да. Жолдошумдун көз карашы, түшүнүгү, ошолордун баары чыга баштаганда, анан жанагындай ой кыйналып кыйс салганда, өлөңдү да сактагын келген учурларда ошо алмашкын келип кетет да. Мен ушундай ойлор келчү да. Ошо таштап эле, ошо жолдошумдун айтканындай эле ошонун жанында эле колхозуна барып эле, там салып эле, тамек алып эле иштеп кетсемби деген ойго да келесиң. Бирок бул театр искусствосу, бул актерлук кесип, бул айыкпаган дарт да. Ушул бир аралаштың, бир кирдиң, бир даамын таттың, болду, мындан иш айланып кете албайсың да. Кетип калып деле келгендер бизде көп да. Мындай биздин театр сферасынын өмүр баянында, тарыхында көп андайлар делечи. Кетип анан кайра келгендер бар. Кетип калып жашап өмүрлөрүн бир өкүнүч менен өткөргөндөр бар. Анан ошолор биздин башыбызга да келет экен да. Анан ошондойду таразалайт экенсиң да. Кандай кылсам деп, ошол башкалардын тагдырын көрүп, кеткендер деле эмне болуп атат, кандай болот деп анан карап отурсаң, өзү кете албайт экенсиң. Бул жанагы мен көп эле айтам, студенттеримге деле айтып калам, бул наркотик сыяктуу бир нерсе болот экен да. Арыла албайсың да, айланып эле ушул сахнаны сагынып эле, элди сагынып эле, ушундай болгондон кете албай калат экенсиң, ошентип эле кетпей калгам мен деле. Айтыңызчы, баягы ар кимди көрүп, ушу бул жагыңызда өксүк жокпу? Аттың айы балким үй бүлөм менен эле жүрө берсем болмок, жолдошумдун жанында эле. Ал деле кээде болуп кетет. Ал эмне үчүн болуп кетет? Мынабирки балдар бар да. Анан балдарды баягы жалгыз калганда, аял киши болуп анан жалгыз калганда, анан кесибиң дагы мындай биздин убакыт, иштөө убактыбыз дагы мындай бир ченемдүү эмес да.
Мисалы үчүн башка көп иштер, кесиптер эртең мененки 8-ден 6-га чейин иштейт, ушундай. А бизде чексиз да, бизде эч кандай саат ченем менен өзүңөрдө деле ошондой да. Суткалап иштей бересиңер, күнбү, түнбү, жак. Белек кимге жакпасын? Остор дүкөндөрү тармагынан жаңы жылдык акция. Мыкты Vivo смартфонун тандап, кепилденген жаңы жылдык белекке ээ болуңуз. Белекке ноутбук, колонка, кулакчын, смартфон, дагы башка көптөгөн буюмдарды беребиз. Эң сонун жана эң башкысы убагында жаңы жылга карата салттуу түрдө белек үчүн Остор дүкөндөрүнө. Бу алыспага деле карабайсыңар. Ушул бир ушундай кесип да, искусство маданият деген өзү ошондойдан ошондой учурларда балдарың турса, 2 балам бар да мен, анан жалгыз өзүң болгондон кийин көп учурларда ошо айрыкча азыр эми билинбей калды, азыр баары өтүп кетти, өткөн чак болуп калды азыр. Ошол учурунда балдарым жашыраак кезде, балдарым бойго жетип мындай бир тирелип турган кездерде ошондойлордо ойлоп кетет элем да. Ошо эмне кылып, ошо кесипке келбей эле койсом болот эле деп. Анысы биздин айлыктарда дегенде айлыктарыбыз аябай кичинекей болду да. Билесиңер го. Мына былтыртан бери эле кичине киши катарына кошулуп, айлыктарыбыз көтөрүлүп, көңүлдөр бурулуп кичине жакшы болуп калбадыкпы? Ага чейин тыйын санап эле, анан ошо безиленип кайерде бир 5-10 тыйын берген жерге деле барып эле, ушундай эле болуп жүрүп калганбыз да. Анан ошондойдо ойлонот экенсиң, өзүң тагдырың үчүн эмес, балдарыңды бутуна тургузуш керек болот экен да. Анан көп ойлонуп, анан айнып, анан баары бир кете албайсың да. Баары бир кете албайсың да. Эмне балекет болгон күндө деле айланып эле кайра театр сахна жеңип алат да, тартып алат. Жолдошуңуз менен 2 ажырымга түштүңүз, анан ушул айлык менен 2 баланы чоңойтуп, өстүрүп, билим берип, аларды турмушка узатуу жолу оор болду. Оор болду. Тарбиялоодо аларды бутуна тургузда дагы 2 кишинин ордун аткарыш керек да. Эркек да болуш керек, аял да болуш керек, эне да болуш керек, ата да болуш керек. Анан өзүң айткан материалдык жактар аябай көп кыйнады да бизде. Бирок ошого көңүл бурган жокпуз биз. Эмнеси менен жеңдим? Менин балдарым аябай жакшы балдар болду да. Мен кандай айтсам ошондой кылган, мен кандай кааласам ошондой болгон балдар болду. Бул мага абдан чоң моралдык мындай бир жардам болду да, жардам болду. Анан жакшы окушту, аябай жакшы окушту. Контракттарды деле кызым контрагын бир да жолу төлөткөн жок мага. Ошол окуу жайдын, Кашиде окуганда окуу жайдын барлык иштерине катышып, жалаң бешикке окуп, улам эле ар бир жылкы комиссия бошотуп коет контрагынан. Жакшы студент деп. Бийине да катышат, бар жогуна катышат, саясий иштерине да катышат. Көрсө кызымды аракет кылыптыр да. Ушу контракттан бошонуунун максатын коюп эле жашап жүрө беришкен да. Деле эртең менен кетип эле түн ичинде келчи. Анан мен урушам да. Ой, эмне кылып жүрөсүң? Сен Кашини сен карап, сен аягыңды эшигиң бекитип келесиң деп. Көрсө болгон ишин баарына катышат экен да. Анан караганда, күзүндө караганда, анан бошотуп коюшчу экен. Жакшы окуйт, жакшы дейт. Такай барлык ишке катышат деп. Негизи эле жалгызбай энелердин балдары деле ушинтип жок деген түшүнчөгө биринчи катар. Ой, айтпа, бул деген чоң иш да. Оолум да ошондой болду. Анан ошондон эле көп деле балдарым чоңой баштагандан баштап мен көп кыйналган жокмун. Кичинесинде эле кыйналдым, калдым. Азыр сиз көп жылдан бери мугалимсиз, жаштар менен көп иштешесиз. Анан азыр айттык, ой, жаштар бузулду, жаштар тилин унутуп атат, динин унутуп атат, жаштар азыр башкача депчи. Сиздин жеке эле ошол оюңуз кандай жана жаштарга кандай баа берет элеңиз? Мен айтат элем, жаштар өзүнөн өзү эле бузулбайт. Өзүнөн өзү эле бузулуп эле, жакшынакай ата-энеден, жакшынакай үй бүлөдөн чоңойгон балдар, эми тарбия көргөн балдарды айтып атам да, далалат кылган балдар өзүнөн өзү эле бузулбайт. Аны кээ бир учурларда ошол турмуштун ар кандай кыйчалыштары, материалдык жактар, моралдык жактар, жашоолорунун баягы ата-энелердин үйдөгү болгон шартынын начардыгы, же ошол ата-энелердин көпчүлүгүнүн ошол балдардын тагдырына, тарбиясына, обеспечениеге жооп берилүүнүнө кайдыгер катышып калган учурларда андай студенттерим да болду да менин. Окутуп атып эле бир экинчи курстан өтүп 3-чү курстарга барган чакты билбеген учурларым көп кездешти менен. Ошол мен студенттеримдин
көпчүлүгүнүн атасы жок экендигин, кээ биринин апасы жок экендигин, ушундай алар ажырашкандар болуп калат, кетип калгандар да болуп калат, каза болуп калгандар болот. Ошондойлорду билбей эле биринчи, экинчи курста эле окутам деп эле эметип барып, анан кийин программага жараша программага да киргизебиз да биз. Анан ошондой болгон маалда билип калып аябай өкүнгөн учурларым болот дагы. Мен 100% жаштарга күнөө кое албайм. Жаштардын бардыгына кое албайм. Жаштар аябай жакшы. Мына азыр бизде өз контрагын өзү таап, өзү кутулуп, анан дагы ушу кечиксе дагы ушу 1 саат 2 саатка кечиксе дагы шишип көп эшиктин остунда келип туруп калышат, руксат сурап. Эмне болду? Ушундай түндү иштедим эле, уктап калыптырмын. Түндү иштедим эле, азыр ошо анан кантип меде шунчалык аяп кетем да мен. Анан ошолор дагы карасаң керемет максаттары бар. Өзлөрүнүн максатына умтулуп атышат, жасап атышат. Анан азыркы жаштар силер бизге караганда канча эсе өнүккөн, өскөн жаштарсыңар да, түшүнүүңөр да астыда. Биз тең келе албай калып атабыз. Улуу муун өзүбүз силерге тең келе албай калып, анан мындай күнөө койгондугу аябай жакшы билебиз да. Күнөөлөгөндү да жакшы билебиз да. Ошол жагынан келгенде, анан жаштарды биз өзүбүз эсептейбиз да, биз жаш кездегидей эмес. Анан эмеден тура калат элек биз деп тарбиялап урушабыз го автобустарданчы. Ооба. Анан кийин кээ бир учурларда ошо тура кал деп, тур деп тургузуп ийген учурлар да болот да. Тургандан кийин карасаң, ошол эле кыз же боюнда бар болуп калат, же бир бутаксак болуп калат, же бир башы ооруп келаткан болуп, ушундай бир состояниясын көргөндө уяласың да, уялып кетесиң да эми. Кебеланда эмес да туруп бергенде эметкендечи. Кээде албетте жаштардын арасында деле мындай косяктар бар. Кээ бирөөлөрдөн тарбиядан кетип калган жагы бар. Кээ бирөөлөрдүн өздөрүнүн мындай табиятынан түзүлгөндөн кичине немелери кемирээктер бар, реакциялары, түшүнүктөр кемирээктер бар. Эми 5 кол тең эмес да. Биздин өзүбүздүн балдарыбыз эле ушундай болуп калбайбы? Бир балабыз жакшы болуп калса, бир балабыз тоңураак кичине укпай коет. Ушундайлар бар да. Анан мен ойлойм, негизи азыркы жаштар аракетчил. Эң башкысы аракетчил. Өздөрүнүн бир койгон максатына жеткенге аракет кылышат. Эч ким жардам бербей атса деле, коом жардам бербей атса деле, бийлик жардам бербей атса деле, өздөрү менен өздөрү, өздөрүнүн казанын өздөрү кайнатып, ошо максаттарына жетүүгө далалаттанган жаштар абдан көп да. Жаштар мага жагат. Мен көп тарбияланам жаштардан. Көп тарбияланам да. Анткени аларга теңелиш керек да. Студенттериңе теңелишиң керек. Сенин айтканың аларга түшүнүктүү болуш керек. Алардыкын сен түшүнүшүң керек. Биз эки катмар болуп тура берсек, эскилер анан жаңы болуп тура берсек, бүт ортонун баарында эчтеке байланыш болбой калат. Анан ушул чөйрөгө негизи айтат го, баягы балагатта орусча айтканда внимание, кыргызча айтканда көңүл жетпей калган, көңүлү бурулбай калган адамдар, балдар көбүнчө тапшырат деп. Канчалык деңгээлде чындык? Бул чындык. Бул чындык эле. Мен өзүмдүн берип аткан сабактарым, нагрузкаларым боюнча алып келгенде меники эме да актерлорго тил, сахна тили деп коет. Дикция, сөздөрдүн мааниси, сөздөрдүн ички тереңдиги, жана башка бул актер сөз менен иштейт да. Сахнада сөз менен иштейт. Ошол сабакты биз беребиз да. Анан ошол жагына келгенде мен кыйналган нерсе мектептен аябай начар келип атышат балдар. Мектептеги берилген билимдин күчү, деңгээли кичине аксап атат да. Анан аксап калат. Анан кийин эмне болду? Сен кыргыз тил адабияттан ким берди эле десең, кээде айтып калышат. Кол эмгектен берген агай берген, физкультурадан берген дегендерди айтып калышат да. Анткени ошол этап болуп калбады. Азыр эми ал этап жоюлуп келатат. Мугалимдердин айлыгы көбөйүп, неметкенден бери мугалимдер келип, кайрылып келишип, иштеп, кызыгуу пайда болуп, азыр мектептерде жакшы иштей баштады. Бир убактарда ушундай караманча аксап калганбыз да. Ошондой учурларда балдарда неме жок болуп келип атышты да.
мектептик деңгээлди, мектептик билимдин деңгээли өксүк келип атышты да. Анан ошондой азыр деле жакшы болгон маалда деле кездешип кетип атат. Эми мен тиги калп эле мактай бербейин. Анан ушундай бир учурлар кездешип калып атат. Анан кийин эң негизгиси мына соткада аябай басымдуулук кылып кетип, балдар китеп бетин ачпай атат да. Китеп окуй атышат да. Китепти интернеттен ала коюп пайдаланган бир бөлөк, китептин барын ачып ошону окуган бул башкача. Такыр башка да. Мына ушундан өксүк болуп атат азыркы бизге келген балдар, мектептен келген балдар ушундан өксүк болуп атат да. Анан аны түшүнүп калгандан кийин аракет кылып окуп кетип атат. Мына окуп бүткөндөн кийин иштеп атканда уже бүт түшүнүшүп билет да балдар. Балдар уже баарына жетик болуп, эч кимден акыл сурабай каласыңар да. Баарын өзүңөр жасап каласыңар. Китепке сүйүүнү арттырганга сиздердин да чоң салымыңыздар бар деп билем да. Эжелер айтып, эжелер какшап, окусаң бул сонун деп окутчу да. Окусун деп ар түрлүү немелерди алабыз. Мындай үзүндүлөрдөн алабыз, монологдорду алабыз. Кызыктырчу да. Ошолор менен анан баягы ошолор менен иштеп, анан ушун моорекин айтыш үчүн, бир монологду айтыш үчүн, анда чыгарманы толук окуп кел дегенде барып окуйт. Ошо чыгарманы окуйт, пьесаны окуйт. А бүтө аны бир окуп алып кызыгып алганда андан кийин ой дагы бир китепти окугулары келет. Ошентип отуруп жакшы. Анан баягы мурунку интервьюларыңызды карасам, алгачкы махабатыңыз жөнүндө айтып берипсиз да, алгачкы махабатыңызды айтып, андан соң турмушка чыгып кеткем деп коюпсуз да. Анан сурагым келди, өзүңүздүн жолдошуңузга сезимиңиз ачылган эмес беле? Биз мындай да, мен айтып атпаймынбы, биз Москвадан бүтүп келгенде 3 кыз курсташтардан 3-өбүз турмуш курбай келгенбиз да. Эми баягы бой боюнча келгенбиз да. Калгандар ошо өзара үйлөнүп кеткендер деле андай болот го, үйлөнүп кеткендер, же башка эле Москвада окуп аткандар, торговыйда окуп аткан, же дагы бир жерде окуп аткандар менен үйлөнгөндөр болуп чыккан, өзара үйлөнгөн. Анан биз 3-өбүз баягы кыргызча айтканда, ата-энебиздин тили менен айтканда бойдок келгенбиз да. Анан бизди түз эле эми бүтүп келгенде эле Ошко жибербейт да. Толугу менен эле 22бизди Ошко, Ош областында кыргыз драма театры жок. Өзбек театры бар, кыргыз драма театры жок. Бул эмне дегендик деп Султан Ибраимович деген обкомдун секретары болгон, абдан чыгаң инсан болгон. Азыр бааланып атат, мына көчөгө аттары коюлуп атат, театр, Ош театрына коюлду. Аябай бааланып атат. Азыр ошо киши ал убагында анча деле көңүл бурулбаптыр. Анан ошол киши бизди заказ берип окутканда ошол экен, министерствого кыргыз театр ачам деп. Анан бизди күткүчө, бизге келгиче так ушундай театр тиякта. Аны курдуруп, үйлөрдү курдуруп, ушундай аракет кылып, биздин тагдырыбызга ошол кишинин түздөн түз аябагандай зор тиешеси бар да. Анан ошондой болон Ошко, Ош элине келгенде, анан турмушка чыга элек кыздар келсек, анан айла жогунан биз жигиттерди оштуктардан күтүп калабыз анан. Анан кайка бармак элек. Анан бизди дагы ал жерде жүргөн, биздин балдар аралашкан, театр искусствон жакшы көргөн жигиттердин дагы көңүлүндө болуп калат да, ушундай бойдок кыздар бар экен деп, алар дагы беш колдорун суна баштады да. Анан ошентип эки тарап төп келишип эле, анан баягы бойго жетип тургандан анан көп деле созбойт экенсиң да. Анан тиги жигиттер жакты бизге. Анан кийин жаккандан кийин анан түшүнөм, иштетем, колдойм деген убадаларына бекем ишенип, анан турмушка чыгып алдык. Жашыбыз келатса, келип калса, анан кой балалуу болуш керек деген ой келет. Анан мындай театрда иштеп жүрүп, анан бойдок боюнча калып калсаң ада туура болбойт да. Анан деп анан турмушка чыгып алганбыз. Анан кийин берки кыздарымды билбейм, мен серьезно ойлонбоп турмун да. Ал мен жолдошумдун кесиби ким? Ал урган иштеген жигит болчу. Анан ошол кесип менен менин кесибим төпкеле түшүнүшө бири-бирин. Тиги багыттагы адамдын түшүнүгү менин багытымдагы адамдын түшүнүгү менен төпкеле деп ойлонбоп турмун да. Өзү жакшырдаса эле, жакшырдачу. Анан татынакай болсо эле. Биз баягы искусствонун адамдары сулуулукту сүйгөн калп болобуз да, өзүчү. Сиздер өзүңөрдө деле бар да. Анан мындай ошого карап деле кээде эме болуп кетебиз да, тиги түгөй тандап кетебиз да. Анан ошондойлор менен жаштык менен эле баягы турмуштун терең опытун
көп ойлонбогон, албагандыктын аянан эле ошол ар бир сөзүнө ишенип, өзүн да сыйлап, жакшы көрүп эле кошулуп алганбыз да. Анан жашай келгенде биздин театр сферасынын татаал шарттары, татаал деген 2 айга, 3 айга талаалап гастролго келчүбүз да. 2 ай, 3 ай келчүмеспиз да. Жолдошуң калат бечара 2 ай, 3 ай үйдө. Сен кетесиң, дайыны жок кетесиң. Анан ал сенин ишиңди, сенин кесибиңди түшүнүп, ошону менен ооруп калбаган жигит кишилер, эркек кишилер анан кызганат экен да. Ага чыдабайт экен да. Анан жолдош эл журту дагы ошондой эле түшүнүктүү, бизден төмөнүрөөк түшүнүктүү. Анан алар айтат да, аялым кайда? Артист аялым деген. Артист дегенди өз кулагым менен угуп жүрдүм да. Өзүм эле кайнатам айтчы да. Артист да адамбы дечи менен Кудай турат го. Барып чай берип, мынтип отурган жерде эле айтчы да. Аябай мен да ачыкмын да, кайнатам менен отуруп чай ичип берчүмүн да. Көрсө аяк тарап дошту, кайнатасы менен отуруп чай ичпейт экен да. Анан кийин эле анан айтчы да, бул шаар көргөн эчки деп мени көргөзө берчү. Ага жыргап калчумун менчи. Көрсө ар жактарында терең чукума бар экен да. Анан кийин артистта киши ал сыганда десе, мен деле күлүп койчумун да, мен киши болуп эле турбаймынбы жашооңордо деген ой менен ушундай көрдүм, ушундай бир кызыктай болгон. Өзүңдө бир мындайча айтканда мен ошол кезде өзүмдү дараметсиз экенмин деп ойлоп кетем да. Ошо сөздөрдү баамдаш керек болчу да. Эми баамдаганда мен турмуш куруп алдым. Жашап атам. Балам бар. Анан мен ал кишинин айткан, улгайган кишинин түшүндөгү сөзгө жетип алып эле мен ошол жерден урушуп талашып эле анан эле басып кетишим керекпи деп кечирип, мындай жылмайып, кечирип, мындай аяп койчумун да. Эми бул кишилердин түшүнүгү ушундай да деп ошентип коюп жүрүп, бирок баары бир таасир болот экен да. Анан кийин экөөбүздүн ортобуздагы ошондой ажырым боло баштады. Эми анан ойлойсуң да, кесипти таштайын деп жана айттым го, таштап салып эле айылга барып келип там салгыла турган тамеки деле иштейт деп калчу да кайнатам. Тамеки иштесин деп эле. Анан аны деле жасайын деп ойлоп кетесиң да, жолдошуңду сыйлап, үй бүлөмдү сактайын деп. Анан ага деле барайын десең, бара албайт экенсиң да. Бул оору менен ооруп калганда эми бул айыкпаган дарт экен да. Анан жолдошуңду суга барт этсең, тигиндей аракет кылсаң болбой эки ажырым болуп туруп алдык да. Анан эле ошонун айынан эле анан кийин сүйлөшүп эле биз кырылышкан деле жокпуз, сүйлөшүп эле ар ким өз турмуштук ордубузду сен ар дайым жаныңда болгон эле аял менен жаша. Мен ушундай тентимиш кесиптин ээси экенмин. Тентимиш кесиптин ээси. Анан тигишилерге да жакпай атат. Алар деле өзүлөрү жаккан келин менен жашап, деп ушундай болуп отуруп анан кийин эки бөлүнүп алдык. Анан балдарды мен алып кеттим. Ошону менен калган өмүрдүн баарын ушул күнгө чейин ушул эки бала кармап, азыр неберелерге арнап турган кез. Эки бала менен жүргөндө гастролдоп кетип атканда кантиңиз? Кечинде спектакль болуп атканда кыздарыңызды, балдарыңызды гастролго кетерде мен көлдүкмүн да. Көлдү төркүнлөрүмө таштачумун. Аякта мен өзү ата-энем эрте каза болгон кишимин да. Анан байкем менен жеңем төркүнүм болуп калганда, ата-эне болуп калган. Жеңем аябай керемет киши эле, ошо кишиге эле самолетко салып жөнөтүүчүмүн. Як сорокко салып экөөнү жетелештирип, мындай чемодандар бар эле, мындай эле болгон кийимдерин салып. Анан кийин ал жерде бараткан аялдарга дайындап койчумун да. Тиги Чолпон атанын аэропортунан залына киргизип койгулачу экөөнү отургузуп депчи. Байкем машина менен келип, рейсти билет, баарын билет да, байкем келип ал жерден аларды алып кетип турчу да. Кичинекей балдар, кичинекей балдар. Тиги канча десем мына уулум, кызым бир 3-4 жашынан баштап эле ошондой кылдым. Ар гастролдо жылга, жазында, май, июндарда. Уулум болсо андан 5-6 жашка улуу. Тиги жете эле алат, тигинисин жете эле алат. Аны ошондон канчалар мени тиги гестапо вообще эн эмес деп да канча каксап жүрүштү. Бирок шарт ошондой да. Алар мен келгенче 2 ай 3 ай жакшы жерде жашаш керек да. Курсактары тоюш керек. Караган адам жакшы каралыш керек. Анан мен аякка ишенем да, ал киши мендей болуп карайт. Ушундай болуп анан
ошентип чоңоюшту, ошентип эле чоңойду. Эжеке анан карьера же үй бүлөлүк бакыт деген тандоо алдында турган сиңдилериңиз балким сизди көрүп жатса, кандай кеңеш берет элеңиз? Мен айтар элем, эң негизгиси баары бир үй бүлөлүк бакыт бийик турат. Анткени сенин уяң, очогуң, сүйүнгөндө дагы, ооруп калсаң дагы, кыйынчылыктарга туш болгон учурда дагы, жада калса эң акыркы сапарыңа дагы ким узатат? Үй бүлө узатат. Карьера эмне? Карьера бул бир мындай бир өзүңдүн бир иштеп аткан ишиңдин бир чыгарган бир татынакай жыйынтыктары, өз абийиңдин астына өзүң отчет берүү эле болуп эсеп. Мен ушундай кабыл алам да, өзүң отчет берип, анан ошо жашооңдо кайсы максатты койдуң эле, ошого жеттиңби? Анан ошону кайсы сапатта жашаганга кудуретиң жетти деген эле отчет деп эле сезем мен. Даже бир туугандарымдын астында деле деп эсептебейм, ушул бир өзүңдүн астыңда отчет бергениң, анан кийин сени карап биз зрительсиз жашай албайбыз да, биз көрүүчүлөрсүз жашай албайбыз. Театр, актер это көрүүчүлөрсүз бул иш да эмес, адам да эмес да. Анан ошол элдин астында ошо кылып келаткан эмгегиңдин ошол элдин астында берген отчетуң, анан өз абийириңдин астында берген отчетуң деп эле эсептейм мен. Анан муну алыш керек, анан аны алыш керек, андайын тигини алайын, кокуяндайын тигини алайын, кокуяндайын тигини алайын, тигил алып тур, мен деле алайын кокуй деген бул бир ачкөздүк деп эсептейм да. Ачкөздүк эле да. А өзүнүн эмеси менен келсе, орду менен келсе, сыйлансаң, берсе, мындан өткөн бакыт жок, конечно, кантип эле. Бул деген бакыт да, туурабы? Анан кийин ошондой эле катарында кабыл алып эле, буга деле сдержанныйраак эле да, орустар айткандай, мындай эмерээк тартыбыраак мамиле кылыш керек да. А то азыр эме болуп баратпайбы? Бирин көрүп, бири атаандашып, бирин көрүп, бири эми тигин алып тур, эми мен алышым керек деген бир мындай бир сыйлыктарды санап алып бир арттарынан кубалап кеткендер толтуруп болуп атат да. Тигил алса эмнеге мен албайм? Кийинки жылы дагы алып тур, эмнеге мен албайм? Аны дагы алышым керек дегендерди мен көрүп эле, сезип эле жүрөм. Анан ойлойм ошону. Эми алардын кудурети жетип атса, мейли алсын. Байдын ашын байкуш аят болбой. Алсын. Анан кийин бирок ошо сүйүнүп, кубанып, эмете турган сыйлыктар жакшы. Сыйлыгы жок, өзүңдүн ишиңдин, эмгегиңдин деле баасын билбей каласың да. Ар бир адамга деле керек бул. Анан таптакыр эле үй бүлөнү таштап салып, анан тиги бала бакыраны деле таштап салып эле бир эле карьера деп кеткендикти мен ойлойм, антип деле кетпейт болуш керек деп ойлойм. Азыр адамдардын баары түшүнүктүү да. Бирок негизи бул биринчи орунга койгонго болбойт да. Бул театр болгондон кийин көрө албастыктарды көп угабыз да, театр болгондон андай да болот деп анан. Мен жеке сиз жөнүндө сурагым келди. Сизде болду эле баягы айтыпсыз интервьюда, сулуураак, узунураак кыздарды башкы ролго алып койчу, мен экинчи ролдо турчумун деп. Болду эле көрө албаган күндөр сизде? Мен андай деп. Анткени ошол жана өзүң уккан сөздү мен айтып аткандан ошону мен өзүм жашап аткандан кийин мен өзүмдүн кандай экенимди көрүп билип туруп, мен эмне үчүн менден өдө, менден сулуу, менден таланттууларга мен кантип кайсы бетим менен ичим күйүп көрө албастык болом. Мен өзүмдү билип турам да. Мен өз деңгээлимде болгонду каалайм. Албетте мен өз деңгээлимде болгонду каалайм. Анан менин деңгээлимден ылдыйкылар бар деп кемсинтип, аларды мындай дегенди мен эң жаман көрөм да. Мен ойлойм да, ар бир актер, ар бир актриса өзүн сыйлайт. Өзүн сыйлайт. Өзүн сүйөт. Өзүн сүйбөгөн адам актер боло албайт. Бир бүтүн бар да. Актер, актриса өзүн сүйгөндөр гана болот да. Ушундай болот. Антип биз иштей албайт. А өзүн сүйгөн жакшы, но башканы кемсинтип, башканы өзүңдөн төмөн сезип, анан мен кыймын деп сүйгөн туура эмес да. Менин жолумда, чыгармачылык жолумда андай болгон жок. Менден өдө курсташтарымды, менден өдө курбуларымды мен
сыйлап баалап сыймыктанар элем да. Билет элем, мен алардан канча ылдыйраакмын, алар менден канча жогорураак билет элем да, билет элем. Анан мен ошону сыйлайт элем, баалайт элем, а мен өзүмдүн жолумду издейт элем. Мен жолум булардыкындай эмес, меники андан кийинки тепкичтеп сыйлайт элем да. Анан антип кыйналган жокмун. Мен кээде байкайм да, ошо жана өзүң айткандай болуп, мындай неме кылгандар кыйналышат да. Ошо тиги ичи күйгөн, анан тегинткендер кыйналган учурлар менен жашап калышат да. Анан анын эмне кереги бар? Ансы деле жашоонун өзүнүн өдүк-сөдүк кыйынчылыктары жетишет. Анан кийин атайында бир кыйноону таап алуунун кажети деле жок го. Ар ким өзүнүн рызкысы бар. Ар кимге Кудай берет, Кудай Таалам өз рызкысын берет. Макал бар го, бизде ата-энелер бар. Мен чоң менен чоң өйдүм, жана макал менен сүйлөгөн киши болчу, ошон үчүн мен деле макал жакшы көрөм да, бар да. Жанагы кичи. Ар кимдин өзүнө берген, пешенесине берген рызкысы бар да. Ар кимдин тиги буйруган рызкысы бар. Аны жасай албайсың. Буйрубаса, пешенеңде ошол жок болсо, сен аны баары жетпейсиң, баары жете албайсың агачы. Ошон үчүн мындай каниеттик менен жашаш керек да. Анан болот албетте, кээде мындай кордолгон учуруң деле болот. Биздин иште жана айтып атпайсыңбы, артисттерде мындай мамилелер көп болот чындыгында. Особенно айрыкча бизде, орусча кетип калып атпаймынбы, айрыкча бизди режиссерлордун колунда болобуз да биз. Биз мындай көз каранды калыппыз да биз. Режиссерлор бар кылса бар болосуң, жок кылып койсо запросто жок кылып коет, эчтеке кыла албайсың. Эмне роль бербей койсо эмне болосуң? Жоксуң да. Ооба. Роль берип туруп эле, мисалы сага да берип, мага берип, көзгө бир роль берип туруп, сени менен иштеп, мен менен иштебей койсо, же мени менен иштеп, сени менен иштебей койсо, сен калып калбаганда эмне кыласың? Ушундай бир мамилелер болот да, андай ызалуу, мындай бир көтөрө алгыс бир мамилелер деле болот. А бирок ошону дагы мындай чыдамкайлык менен, каниеттик менен көтөрүш керек да. Баягы айтып атпайсызбы, Москвага кеткен деп, чогууга Москвага үйдөгүлөрдөн айтпай качып, тили угуп кеткен деп. Ооба, медке тапшырып койгон. Мед институтту таштап алып окууга кеткен. Байкем медке тапшырткан, эми биз өзүбүз мындай ошондой эми жетим өстөк, анан жакшылап тузга турушубуз керек, эл катарына кошулуп, серьезный кесиптерди алышыбыз керек деп, анан медиуска тапшыртып койгон менчи. Анан ошол жакта таштап өтпөсөм экен десем өтүп кетип. Кээде тилегиңге ташка кылып. Анан кийин Байкем практикага кетип калганда бизге набор болуп калды Москвага. Кудай жалгап, Байкем практикага кетип калды. Өзү селхоздо окушу да. Ал кеткенден пайдалануудан кийин барып анан тапшырсам, өтүп кеттим да. Анан өтүп кетери менен тиякта бир калган зачет экзаменди тапшырбай койдум мединин. Как раз зачет экзамен болуп аткан. Анан аяк менен чыгарып салат, анан аны билем, анан кийин чыгарасың мен деген Москвага өттүм дейм. Ал кезде Москва деген айлан айын бештей болчу. Качанкы Москвада деген? Москва деген укмуш анда. Азыр киши көп, анда кыргыздар аябай барктуу элек да, националдар, башка улуттар аябай барктуу эле да, аздан кичинекейден окучу. Азыр болсо Москванын эли болуп атыппы. Москвада орустар окумаш, биздики эле. Анан ошончо уруш угуп сууз кетер, анан жакындарыңыздын баягы сиз чоң сахнадан көргөндөн кийин алардын көзүнөн сизге болгон сыймыктыкты көрө алдыңызбы? Анан кийин анан оңойлук менен деле эмескен жок. Биздин төркүндөрүм биякта жашады, түндүктө, мен түштүктө болдум. Менин иштеги болгон көп кыйналууларымды да көрүшкөн жок, билген жок. Жакшыларым деле угуп калып атышты да. Канчалык кыйналып, даже эки бала менен келип, ушу Бишкекке көчүп келип оштон. Анан ушул жерден кыйналып, кысталып атып, анан үй алып, анан ошондорун чакырдым да байкелерим. Келгиле менин үйүмө конок болуп кеткиле деп. А үйдү алганга чейин кандай кыйналдым, эки балам, үчөөбүз аябай кыйналдык. Анан тайкелер тайтам айтпайлы десем, жок, кереги жок. Алардын өз жашоосу бар. Алардын кереги жок, кыйнабаш керек. Деп анан кийин келип анан ошондо тил уктум да, аябай тилдешти байкелерим. Кайра?
кандай сынган деп кантип ушу 1 ай 2 айдан бери ушул жерде Бишкекте жүрүп анан ушул кыйналып атканыңарды көргөзбөй айтпай деп анан байкем ошол жерде сен могу балдарды кыйнадың деп кыйнашты мени айтты. А мен балдар кыйналбай эле мына татынакай мына үйлүү кылдым Бишкектен. Эми үйлөрүнө жатып алып мектепке барат кичик кызым. Балам тиги БШга барат деп мен вообще айтпайт элем да. Кыйналып неме байкелеримди окушкун келчимиз өкөтөн кыйналып жашашты билем да. Анан ал четинен дагы байкелеримди жеңелеримден аябайт элем да. Бизде Кыргызда бар го, тиги кайын сиңдилери, немелери көп эле байкелерине кайрылып эле материальный моралдык неме жүк таштап эле неме кыла берсе жеңелерин кабак басып үркүлөт деген бир сөздөр бар да бизде. Мен ошону бекем тутуп алгам да. Анда байкелеримди жеңелерим кыйнайт турбайбы депчи. Кереги жок. Алардыкы жакшы болсо болду, алар тынч болсо болду деген менен жашап алгандан кийин тил уктум байкелеримденчи. Сен ойлогон жоксуңбу бизди сенин кыйналганыңа переживать этет деп урушту да. Анан жашооңуздун арткы жагына көз чаптырсаңыз эң бактылуу мүнөттөрүңүз, эң бактылуу учурлар кайсы учурлар экен? Мен эң бактылуу учурларым эле Москвага өткөндө болду да. Ошол өзүмдүн көйдөнүмдө эмдейт эң көксөгөн тилеген окуум да, актерлук кесипке окуум болчу. А ошондо аябай сүйүндүм, бактылуу болдум. Андан кийин турмушка чыкканда да сүйүндүм. Анткени 5 жыл окуп жүрүп жигиттер менен сүйлөшпөй калып, анан жалгыз эле өтүп кетем го деп ойлочумун да. Артист болуп келсем мени ким алат эле деп ойлочумун да. Анан жолдошум экөөбүз табышып калдык. Жакшы көрүшүп кошулганбыз. Азыр деле жакшы көрүшөт болушубуз керек. Азыр деле мен аны ойлой берем, баары болуша берем балдарыма. А деле чалып антиметип эле кыйнала берет, семьясы бар болсо деле. Аны ойлойм ошо экөөбүздүкү болбой кайнатамдардын эмелердин влияниясы таасири болуп кетти го депчи. Негизи мен эң эле бактылуу күндөрүмдү ушу балдарым тартуулады да. Насколько өзүмдүн максаттарыма жеткен анан бул наамдарды алгандарды мен мындай ийилип сүйүнгөн жокмун. Эми ал эмгекке келген жыйынтык, ал өкмөттүн баалаганы деп биринчи заслуганы, кийинкини деле ошондой баалап сүйүндүм, албетте сүйүнөсүң, ал калп болуп калат да сүйүнбөдүм десең. А бирок аны тим эле бир ийилип бир тим эле бир чегинен чыгып эметкеним жок. Кудай ушуну берген Кудайым балдарыма дагы ден соолук берсе экен, ушундайды балдарыма да буйрса экен деп эле оодара берчимин да. Оодарып эле. Бала деген бир керемет экен да. Бала керемет экен. Анан неберели болгондон кийин балдарың артта калып калат экен. Алар сасык болуп калат экен. Тигилер эле болот экен биринчи орунда. Башкача экен. Алар башкача. Сиздин ушул убакка чейин кандай гана ролдорду аткарган жоксуз? Эми дагы калдыбы? Аттиң ушундайды аткарсам деген. Эми ушундайды аткарсам деген тилекти мындай азырынча мен ушуну коеюн деген деле оюм жок да, чынын айтканда. Анткени азыр биздин муун мына 80 көздөй жол тартып баратабыз да. Анан 80 көздөй жол тартып баратабыз. Менин максатым ушул. Мен экинчи бир кесипти кошо алып келатам да, бир 30 жылдай болуп мугалимдик. Менин азыркы учурдагы максатым дагы роль аткарайын дегенди максат койгон жерим жок. Эгерде берилсе, албетте тиешелүү деңгээлде иштейм деп турам. Анан кийин тилегим эле мен келечек муунду тарбиялоого бүт алы күчүмдү жумшасам деген тилегим бар. Анан ошо окуу жайдагы Бүйсара Бейшеналиев атындагы искусство маданият университети дагы мени сыйлап ошо профессорлукка эме кылып атышат. Анан ошол сөзгө татыктуу болуш керек деген максатым бар да. Ошон үчүн балдарга билим берүүдө билим эле эмес, актер тарбиялоодо тарбияны биринчи орунга коюш керек да. Билим деле деп калып эле айта берген менен биз актер деген адам деген сөзгө адам тарбиялап чыгарышыбыз керек да. Анткени сахнада адам болот да. Залга адамдар кайрылат да, адамды тарбиялоочулар чыгат да сахнага.
Анан эң негизгиси адам кылып, жакшынакай кылып тарбиялап жардам бериш керек да, жанагындай мүчүлүштөр менен чоңойгон, ошондой кемчиликтер менен жашаган, кыйналып чоңойгон, кыйналып окуп аткан балдарга моральный жардам бериш керек. Материальный мугалимдерибиз бере албайбыз. Калп эле айткан менен кереги жок. Эми бир 5-10 сом берсең, берип коерсуң, ал жардам болуп эсептелбейт. А вот моралдык жактан, психологиялык жактан, сөзүң менен, анан өзүңдүн кандай адамдык сапатың менен үлгү болуп жашаш керек да мугалим балдарга. Улуу сөздөрдү, кыйын сөздөрдү айтып коюп, өзүң башкача адам болсоң, аны балдар 5 колундай билип коюп атышат. Билип эле айтып эле атышат да. Ошон үчүн биз дагы кайралардан тарбиялашыбыз, биз өзүбүз дагы ошо балдардан тарбия алыш керек болуп атат да. Бүгүнкү силерден тарбия алышыбыз керек болуп атат бизде. Ал жетпейт да. Бүгүнкү силердин деңгээлиңер бизде жетпейт. Бүгүнкү сапаттарыңар жетпейт бизде, чынын айтыш керек. Биз ошондо үйрөнүп, ошондо кабыл алып, анан кайрадан балдарга чайнап, кайра ошону чайнап туруп балдарга пайдага беришибиз керек да. Биле алышыбыз керек да балдарга. Сизге чоң рахмат. Жаш экенсиңдей макул болгонуңузга, интервью бергениңизге чоң рахмат. Сиз менен замандаш экениме мен аябай сүйүнөм. Сиздин жаныңызга отуруп интервью алып атканыма аябай сыймыктанам. Сизге чоң рахмат. Рахмат. Эмнеге жаш деп айтат эле? Жаш эмессиңер силер. Силердин акылыңар, силердин түшүнүүңөр, силердин адамдык жакшынакай бир ыйманыңар, анан кесипкөйлүгүңөр силер бизден жаш эмес деп эсептейм мен. Ал жаштан болбойт. Мен да силер менен аябай сыймыктанам. Ар дайым мындай сүйүнүү менен кабыл алам. Кээде эле мындай кыйча шарттар болуп калат. Бирок мен да каалайм силерге абдан жакшынакай, эң ден соолугуңар болсун эң биринчи. Калганын баарын жасап аласыңар. Ден соолукту гана өзүң жасай албай калат экенсиң да. Анан чыгармачылык, бийик ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат эжеке. Жакшы бийик максат менен жашаган адамдар ар дайым таза адамдар болот да. Ар дайым таза адамдар болот.